Ийгиликке басчы жолдо жыгыласың, суусайсың, жардамга зар болосуң. Ошого карабай, максатка жол улап, ийгиликке жеткен инсандар менен маек. Ар жуманын 5-шемби күндөрү саат 16:15-те Салам радиосунда Газанек программасы. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио угармандар, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде Газанек программасы, ошондой эле ийгиликке жетишкен инсандар менен бүгүн Газанек программасында Лея Барнетт компаниясынын системалык инженери болуп Америка Кошмо Штаттарындагы Чикаго шаарында эмгектенген Аслан Аманов менен бизде онлайн маек болмокчу. Баарыңыздарга айта кетчү нерсе, азыркы учурда бизде Instagram баракчабызда түз эфир болуп жаткан учуру өзүңүздүн кандайдыр бир кызыгарлык суроолоруңуз болсо, сиз дагы ошол жерге калтырсаңыз болот. Биз болсо амандашалы эле, келиңиз Арстан, бардык сагынычтуу ысык саламыбызды Кыргызстандан сизге узатайлы. Сиз да болсо Кыргызстан менен дээрлик Баткен эли менен амандашпаңыз. Саламатсызбы? Чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Ооба, Кыргызстанды аябай сагындык. Бул жакта жүрүп, Кыргызстанды сагынып, Кыргызстандын тамактарын сагынып, апабыздын жапкан нандарын сагынып жүрөбүз. Сиздерге ушундай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип, түз эфирге чыгып, Баткенге, Кыргыз эли менен баарына салам, ушундай кыйын убакта салам бериш үчүн чоң мүмкүнчүлүк бердиңиздер. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Биринчиден, анан эмне дейбиз, үй бүлөбүзгө биринчи салам айтайлы. Эң негизгиси ошо Кыргыз элим тынч болсун. Америкада алыс жакта жүрөбүз, ата энебиз кыйналып, биз жөнүндө ойлонуп жүрүшөт. Ошого сиздер кычаат болбой жакшы жүрө бериңиздер. Сиздер баары жакшы. Сиздерге чоң салам. Чоң рахмат. Анда биз программабызды баштаар астында мен сизге азыркы ошол сиздердин шаарыңыздарда болсун, деги эле биздин мекендештерибиздин ал акыбалын сурагым келип турат. Азыркы кырдаалда бул дүйнөлүк болуп жаткан пандемия учурунда сиздердин Америкадагы, Чикаго шаарындагы мекендештерибиздин абалы кандай, алардын деги эле сиздердин азыркы күнүмдүк жашооңуздар кандайча өтүп жатат, ден соолугуңуздар жакшы, ошол туурасында айтып берсеңиз. Чоң рахмат, жакшы суроо болду. Ооба, Чикагода кыргыздар негизи көп, Кыргызстандан келген. Баары менен биз сүйлөшүп турабыз. Канчалык адам аз болгон сайын бири-бириңди көргөндө, өзүң бир тууганыңды көргөндө сүйүнөсүң да. Ошол себептен баарыбыз көпчүлүгү бири-бири менен сүйлөшүп, катташып турушат. Андан жакында эле бизде Чикагода турнир Казакстандан келген, Өзбекстандан келген, Тажикстандан келген, анан Россиядан келген ар кандай командалар бул жакта Чикагода жашап аткан балдар топтолуп футбол ойногонбуз. Ушундай пандемия болсо дагы баарын текшертип, акырын ошол залдарга киргизип, жакшы мындай мероприятиялар болуп атат. Анан кыргыздар бул жакта аракет кылып, ошол жумуш сырттан азыр офиске барбай турган болуп калды. Ошол себептен алыстан үйдөн туруп алып иштеп атабыз баарыбыз. Ошол себептен үйдөн чыкпай эле иштегендиктен көпчүлүк кыргыздарды көрбөй калды. Биз дагы сагынычтык, жакын турсак деле. Айлык маянаңыздар кандай болуп атат? Окат аштар баары жетиштүүлүбү? Кыйынчылыктар жокпу ал жактан? Кээ бир мындай айтканда ресторандарда иштегенде адамдар жумушка барбай калды, ошол анан ресторандарга чыкпай калышты. Ошол себептен аларга да бир аз кыйын болду. Алар бирок эми токтоп койгон бир аз акчаларын иштетип, азыр эми кайра иштегенге мүмкүнчүлүк болуп, кайрадан иштеп жумушка чыгышты баары эле. Ошого Кудайга шүгүр, баары жакшы. Айтишниктер, анан дальнобойщиктер азыр мурдакындай эле иштеп атат. Бирок кээ бир компанияларда неме болду. 20%, кээ бир жерлерде 15%, кээ бир жерлерде 30% зарплаталарын азайтып коюшту. Себеби кыйын ситуация болгон үчүн. Чоң рахмат. Биз кубанычтабыз. Кайсыл жерде болбоңуздар, эң негизгиси аманчылык, ден соолук тилейбиз сиздерге. Биз болсо темабызга кайтсак, Газанек деген бул программа бизде ийгиликке жетишкен инсандардын программасы.
Бул жерде сиздердин жетишкендигиңиздер, ийгилигиңиздердин сырлары боюнча бөлүшүп кетесиздер көбүн эсе. Газанек деген билесиз да, бул Баткендеги жана эрте күздөгү дарактын башындагы калып калган эң таттуу, эң даамдуу өрүктөрдү айтабыз. Биздин программабызда бизде ошол Баткен элиндеги биз сыймыктанган уул кыздарыбызды алып чыга турган программабыз. Азыр эми биз ошол Арстан Асановдун балалык чагына кайтсак, программабызга кайта турган болсок, көз жүгүртүп бир элестетсеңиз, балалык чагыңызда дээрлик Арстан Асанов деген ким болгон? Арстан Асанов деген Боз Адырда ысык жерде чоңойгон, күнгө кийип жүргөн бала болгон. Баарыңыздар эле билесиздер, Баткенде негизи күн ысык, анан көчөдө ойноп, мектепке кире эле кезде да көчөдө ойноп, интернет деген нерсе жок. Көчөдө ойноп келип, мындай Америкада болуп жашай, Америкада жашап калам, же болбосо башка жактарга окуган барам деген ой эч кандай жок болчу ал кезде бизге. Анан окууга барганда 7-классыма чейин айылда окугам. Айылда, Боз Адыр айылда окугам. Ошол окуп жүргөндө апам кээ бир унутуп калган нерселеримди кайра эстетип турат да. Менин биринчи мугалимим апам болгон. Анан ошол себептен кээ бир унутуп калган нерселерим айтып турат. Например, эң мындай кызыктууларынын бири, эгерде кээ бир чейректен 4 алып калсам, ыйлачу экенмин да. Же болбосо кээ бир чейрекке чейинде кээ бир сабактардан 4 алып калсам, ыйлап мектепке барбайм дейчүмүн. Неге десе, бул эжеке 4 коюп койду, мен нечестно болуп калды деген сепчи. Ушундай аракет кылган экенмин да. Ошо экинчи класстарымда кээ бир унутуп калган нерселеримди айтып кайра күлдүрүп турат апам. Анан кийин 7-классы бүткөндөн кийин Уркия Салиева деген Ошто лицейге окугам. Ал жакта азыр Баткенден дагы окугандар көп. Ал жакта ар кандай тармактар бар. Эң негизги ошол химия, биология деген тармак бар, физика, информатика деген тармак бар. Английскийден окуган тармактар бар, математика. Мен физика, информатика менен кызыкканымдан физика менен информатикага окугам. Ошол убакта билбейм, физика кызыкчу экенмин да. Бирок биринчи эле жылы барганда мен өзүмдү күчтүү деп ойлогом. Негизи орто мектепте айылда окуп жүргөндө, анан ал жака барып биринчи шеректе толтура учушкан да. Ошол кезде мен деңгээлимди билгем да, канчалык бизде түшүп калганда жаман ыйлаганмын да деп. Ошондой болот экен. Ар кандай чөйрөгө түшкөндө өзүңүздүн деңгээлиңизди билет экенсиз да. Бул жерден жаман чоң сабак алгам. Себеби эч качан өзүңдү эң күчтүү деп, эң умный деп ойлобо деген. Себеби сенден деле күчтүүлөр дайыма болот да. Сен просто ошол айлана чөйрөгө жете элексиң мындай айтканда. Азыр деле биз ойлойбуз, бизден көп нерсени билебиз деп, бизден дагы көп нерсени билгендер көп. Ошонун айлана чөйрөсүнө жеткенде биз билебиз да, өзүбүздүн деңгээлибиз канчалык экенин. Ошол балалык кезде 2 мектепте окугам. Ошол орто Караткой гимназия мектебинде, андан кийин Уркия Салиева мектебинде. Чоң рахмат. Ошол айтсаңыз, кичине кезиңизде кыялыңыз, мисалы, ар бир адам өзүнүн максаттары болсун, ойлору болсун. Мурда эми телефон деген нерсе жок болчу, биз өзүбүздү көпчүлүк эсе жанагындай анкета жазып, же болбосо өзүбүздүн кыялдарыбызды жазып, ушундай бир дептерлерибиз бар болчу эмес беле. Сиз дагы ошол жерге мисалы өзүңүздүн 10 жылдык алдыдагы максаттарыңызды, кыялдарыңызды жаздыңыз беле, дээрлик ошолор орундалдыбы? Ошолор туурасында дагы айтып берсеңиз. Ошол жакшы суроо болду. Мен мектепте окуп жүргөндө бизде физика эжекебиз бар эле. Ошо 8-класста, анан ал эжеке ушундай мотивационный жакшы нерселерди айтчу эле. Ал тетрадыңарды алып, артына кандай оюңар, максатыңар, анан тилегиңер болгондо экиге бөлүп туруп, бизге өзүңөргө жазып, эч кимге айтпагыла. Например, чейректен 5 алгыңар келип атабы, же буюрса жакшы жумушка киргиңер келип атабы, ошолордун баарын жазгыла дейт эле. Ошол кезде
ошондой үйрөнгөм, мындай өзүң максатыңды жазып дептериңе жазып кийин көрсөң канчалык жетишкениңди байкайсың деген. Анан бирок эми кичинекей кезиме келгенде ал деле күлкүнүчтүү окуя, себеби мен орусча, кыргызча переводчик болом деп айтып жүргөм да апама кичинекейимде. Жакшы кыял экен. Орундалдыбы канчалык пайызда? Ал мен эми айылда жүргөндө канчалык өнүккөн экенимди күнөө билген эмес элем. Анан шаарга чыккан сайын башка элдерди көргөн сайын билесиз. Андан дагы бир максатым бул эң андан кийинки чоң максатым бул космонавт болуш эле, бирок ал деле эми орундалбай калды, бирок ошого технологиялар менен иштеп жатабыз, ошого сүйүнөм. Уркия Салиеваны бүткөндөн кийин мен Россияга окууга тапшырдым. Орусча, кыргызча переводчик болом деген максатым орундалды деп ойлойм, себеби Россияга барып, кыргыз мектепте окуп, анан Россияга барып орусча үйрөнгөн бул жаман кыйын болот да. Кыргыз тилин окуп жүргөн бала орусчаны бир да окупаган балага Россияга барып окуш, тем более мен физика тармагында окугам, физика информатика тармагында улап кеткем, ошол себептен технологияны окуш орус тилинде жаман кыйын болгон эмес. Жакшы. Ал эми ошол мезгилдеги мисалы англис тилиге болгон кызыгууңуз, мисалы азыркы жаштардын көпчүлүгү эсе Кыргызстанда калбай эле чет өлкөгө чыгып, чет өлкөдөгү кандайдыр бир шарт болбосун, эң негизгиси чет өлкө болсун, бирок ошол жактан эмгектенгенибиз оң деп көп жаштардан угуп калабыз да. Сизге алардын кандайча кеңештериңиз бар? Дээрлик татыйбы ошондой нерселерге, мисалы англис тилине кандайча үйрөнүп, бул деңгээлге кандайча барып калдыңыз? Мен англис тилин үйрөнгөндүн себеби бул жаштыгымдан башталган. Кичинекейимде ар жаңы жыл убагында Один дома дегенди баары эле көрчү эле. Анан ошону ар көргөн сайын мен ойлойт элем да, Америка ушундай экен, сонун экен. Америка дегенде мен өзүмө жаңы жылды элестетчү элем да, ушундай ичиме туруп калган да, ушундай жаңы жыл деген. Анан өзүм көргүм келген, кандай экен, чындыгында кандай деп өзүмө максат коюп, ушул жака келип, бир жолу болсо да өзүм көзүм менен көрөйүн деген максат болгондо, ошол себептен англискийди окуп баштагам. Ошол Уркия Салиевада окуп жүргөндө жаман курстар ачылган эле, ошондо англиский үйрөтөбүз, 2 айда үйрөтөбүз, 1 айда үйрөтөбүз деген курстар. Анан ошого апамдын 1 айлыгын сурап мен курска баргам да. Ошону дагы эле кээде эстетип турат, күлдүрүп, канчалык үйрөндүң эле ошол жактан деп. Анан ошо жаман кызыгуу болгондо, ошол себептен кызыгуу болгон. Эгерде өзүңүздө кызыгууңуз болсо, көп нерселерге өзүңүз аракет кыласыз да, себеби жетелеген ит бир нерсе болбойт деген бир макал бар эле, унутуп калдым. Ошол себептен анан сыртка чыгыш бул чоң чындыгын айтканда 2 жолу бар. Бул жакта сыртка кетем, анан сырттан үйрөнүп келем деген 2 максат болуш керек да. Себеби сыртка кетип эле калбай, кайра Кыргызстанга келип, ошол алган опытту Кыргызстанда жакшы ийгиликтерге керектүү да. Например, мен таанышым бар бул жакта Бишкекте, ошол айтишниктер үчүн мектеп ачып, азыр кайра кетти. Кыргызстанга барып, ошол Кыргызстандагы жаштар айтиге кызыккан, технологияга кызыккан адамдарды, жаш балдарды окутуп, Америкадан эмес, Американын окуусун ошо Кыргызстанда окутмакчы болуп атат да. Ошол себептен ошол пример болуп эсептелет да мен үчүн. Себеби кетип эле калбай, кайра Кыргызстанга алган опытыңды алып келип, кыргыздарды өнүктүрүү. Биздин максатыбыз ушундай. Биз деле 2-3 жылдан кийин бул жактан опыттардын баарын алып алып, керектүү маалыматтарды алып алып, Кыргызстанга барып, Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген максаттарыбыз бар. Азыр ошол идеянын үстүндө иштеп атабыз. Ал эми Leo Burnett деген компания жөнүндө дагы айтып берсеңиз, бул кандайча компания, ал жака кандай жумушка орношуп калдыңыз эле? Leo Burnett деген бул рекламный агентство болуп иштейт.
биз билген обычный рекламный агентство эмес. Бул 1935 жылдан бери иштеп аткан рекламный агентство. Бул жерде 10 миңден ашык адам иштейт. 97 мамлекетте өзүнүн филиалдары бар. Жаман эң чоң бир рекламный агентствонун бири дүйнө жүзү боюнча ошол топ 10го кирет да. Мындай айтканда, булар жаман чоң компаниялар менен иштейт. Сиз билген компания эми атагы чыккан компаниялардын бири Coca-Cola деген компания бар. Coca-Cola, Google менен иштейбиз, Adobe деген Adobe, Photoshop дегендерди билебиз. Ошолордун рекламаларын жасап иштейбиз. Facebook менен иштейбиз, YouTube менен иштейбиз. Дагы кайсы бирок бул туура эмес негизи, бирок пиво анан сигарет компаниялар менен да иштейсиз, себеби алардын рекламасын да жасап, себеби алар көбүнчө чоң акча төлөгөн үчүн ошолор менен деле көп иштешебиз. Ал жакка технология, системный связи деген тармакты окуп, анан бул тармак көбүнчө системный инженерге даярдайт да. Ошол университетте окуп, бул жактан деле келип бул балдардан окуп алгам. Андан кийин жумушка тапшырып баштаган бул жакта. Жумушка тапшырганда ошол компания мага чалып алып, сизге ушундай системный инженер керек. Анан интервьюга кел, биз сүйлөшөлүбүз, мен сени текшерип көрөлү, эгерде жаксан алабыз деген. Анан офисине барып алып, офисине биринчи жолу барганда жаман чоң таасири тийген, себеби офисине барсам 50 этаждык здание экен. 50 этаждык зданиянын 9 этажы ошол лөө бир нет экен. Бирок зданиянын өзү негизи алардык экен. Калган 50-41 этажыны алар башкаларга арендага беришет экен. Анан жаман Чикагонун центринде жаман чоң здание, ичине кирсеңиз сразу ошол жерде иштегиңиз келет. Ошол чоң зданиянын ичине киргенде биринчи ой кетет, ушул жерде иштейм деген ой кетет экен да. Себеби ичине киргенде өзүнчө эле бир башкача сезимдер келет. Адамдар, бул жерде иштеген адамдар эч качан мындай настроениясы жок болбосо керек деп ойлойсуз. Бесплатный обед беришет, кофе машина бекет, ар кандай Coca-Cola, Fanta деген ошондой ичимдиктердин баары бекер. Спортко кызыксаңыз, ар кандай спорттор бар, ойнотуп келет. Ошол себептен мен киргенде эле сразу айттым, өзүмө ушул жерде иштейм деп, ошол себептен сразу ушул жакта иштеп калдым. Интервьюдан жакшы өтүп. Ал эми ар бир нерсенин каршылыгы болуш керек. Каршылыктар берген айлык маянасы сиздердин жасаган жумушуңуздарга канчалык катыктуу деп ойлойсуз? Мисалы, биздики Кыргызстанга салыштыргыс баа болсо керек, сыр болбосо ошол туурасында дагы айтып берсеңиз. Бул жакта бир нерсе эң кызыктуу да. Эгерде сиз билим алган болсоңуз, дипломуңуз бар болсо, жакшы иштерге кириш оңой да негизи, чем Кыргызстанга караганда. Себеп бул жакта билими жоктор, билими жок жаман адам деп айтпайм, просто билими жоктор, маянасы азыраак да. Себеби мен бул жакка башында келгенде пицца жасап иштегем, чынын айтканда отелдерде иштегем, жана адамдардын кийимдерин жууп, үйлөрүнү тазалап, ошондой да болуп иштеп көргөм. Анда ошол иштеген ишиңизге жараша деле эмес, андан деле азыраак төлөйт да, чындыгында келгенде. Себеби бул жаман кыйын иш, адамдардын туалеттерин жууп, ошол иштерди кылыш. Азыркы учурда мен иштеп аткан жумуш айлыгы эмесине, иштеген ишиңизге жараша эле, себеби сиздин бул жерде сиздин кылган ишиңизге эмес, сиздин акылыңызга акча төлөйт, себеби сиздин акылыңыз бул жерде эң нерсе. Ар кандай ситуациялар болот. Биз чоң компаниялар менен иштегендиктен алар бизге бюджетте чоң акчаларды бөлүшөт. Ошол себептен алардын иштеген продуктысы, алардын иштеп аткан рекламалары бизде дайыма 24 саат, анан жылына 365 күн жаптар болуп туруш керек да. Любой момент сиз YouTube'га киргенде, например, сразу реклама чыгат. Ошол рекламаны биздин көбүнчөсү биздин компания жасайт да. Ошол 10 секунда, 15 секунда дайыма иштеп туруш керек ошол жерде. Ар кандай ошондой рекламаларды жасап иштешет да булар.
Ал эми Кыргызстанды өзүңүздүн мекениңизди таанытканда эң алгач эмнесини элестетип айтып бересиз? Мисалы, биз Кыргызстанда туруп Борбор калабызга барганда же Ошко барганда сөзсүз түрдө өзүбүздүн символика болгон гүлүбүздү айтып, өрүгүбүздү айтып тааныштырып кетебиз. Ал жакта сиздер Кыргызстанды кандайча тааныштырасыздар? Бул жакта кыргыз кафелер бар. Кыргыз балдар ачкан жакшы сонун кафелер бар. Ичине сонун боз үй стилинде жасаган сонун кафелер бар. Мен эгерде жанында иштеген американец тааныштарым болсо, аларды биринчиден сөз айтпай туруп, Кыргызстан десең, алар түшүнбөйт да кайсы жерде экенин. Кээ бирлери географиядан географиядан начар сабак алганбы, бирок кээ бири Кыргызстанды билбейт. Ошол себептен мен кафеге алып барам дагы аларды тамагын биринчи көрсөтөм. Себеби тамагын биринчи көрсөткөндөн кийин тамагы жагат. Ал обязательно тамагы жагат да. Себеби биздин тамак кимге жакпасын. Андан кийин Өзүбүзгө эле жагат. Тоолорну өзүбүзгө деле жагат. Өзүбүздүн тамак өзүбүзгө эле жагат. Же башкаларга да жагабы? Башка улуттун американецтерге да аябай жагат негизи. Биздин ашыбызды бир жолу барып койсоңуз, кайра дагы барып келбейлүү дей беришет. Анан тоолорну көрсөтөм. Природа эң негизгиси бизде пейзаж, природасы эң сонун. Ошол себептен природаны көрүп Кыргызстанга качан барабыз дей беришет. Кыргызстанга бизди дагы алып бар, көрсөт деп. Анан природасыны, анан тамагын көрсөтөм, анан элдери кандай меймандуу экенин көрсөтөм. Себеби кыргыз кафелерге барса, американецтер келсе, бизде жаман сүйүнүшөт да. Кыргыз кафелерде американецтер келсе, аларды жакшы сыймыктап, жакшы коноктоп жиберишет. Кыргызстанга акыркы жолу кайсыл жылы келип кеттиңиз эле? 2015. Арадан 5 жыл өтүптүр. Канчалык кандай десек, кээ бирки адамдарга мотивация боло турган же бир нерсе менен алаксый турган иштери болсун же айлык маянасы болсун, ошол менен алаксып жүрө берет экен да. Сиздин канчалык деңгээлде сагынып атасыз, деги эле Кыргызстанга болгон өзүңүздүн бир кандайдыр бир кусалыгыңыз болобу? Ошол учурларда кандайча жазасыз ошол чериңизди? Кыргызстанды аябай сагынабыз. Бул Кыргызстан туулуп өскөн жерибиз, туугандарыбыздын, үй бүлөбүздүн баары ошол жакта. Анан канчалык бул жакта ишиңиз кызыктуу болбосун, канчалык бул жакта жашоо жакшы болбосун, все равно Кыргызстанды сагынабыз. Мен Кыргызстанды сагынганда үйдөгүлөрүмө, ата-энеме, видео звонок менен сүйлөшүп, бир күнүгө сүйлөшүп турам үйдөгүлөр менен. Досторубузду деле сагынабыз, мектепте өткөн күндөрдү сагынып, бирге окуп жүргөн убакыттарды сагынып, ошол себептен биз WhatsApp'тан сүйлөшүп турабыз дайыма. Кыргызстанды сагынганда Кыргызстанда кылган нерселерибизди кылабыз да. Жакшы. Негизи азыркы быйылкы бүтүрүүчүлөргө өзүңүздүн кандайча кеңештериңизди берер элеңиз? Деги эле туура кесип тандоодо болсун, өзүнүн багытын тандоодо кандай кесиптерди берет элеңиз? Азыркы бүтүрүүчүлөргө кандай жол көрсөтмөкмүн? Бул деген адам өзүнүн кызыккан кандай нерсеси болсо, ошол менен алектенсе ийгиликтерге жетишет да. Себеби бирөө айтып, муну кылсаң жакшы болот деген нерсе ал туура эмес да. Себеби бир сүрөттү көрдүм эле жакын. Зоопаркта ар кандай жаныбарларды алышат да. Анан бирок ал атканда бир тест болот. Ал тесттин немеси бир эң негизги мааниси бул даракты коюп коюшат. Ушул даракка ким биринчи чыкса, ошондо зоопаркка алабыз деген бул жерде тапшырма болот да. Анан ал жерде маймыл бар, жираф бар, фил бар, ташбака бар, коён бар. Ким биринчи чыгат деп ойлойсуз? Конечно, маймыл да. Маймыл биринчи чыгат ал жака. Анан ар биринин өзүнчө особенностьтер бар да. Ар бири ар кандай
кыймыл аракети бар, ар кандай тармакта өзүнүн жакшы билген нерсеси бар. Например, пил чоң, жаман чоң болуп эме кылат, өзүнүн объему менен башка жаныбарлар коркута алат. Например, коен бат-баттан чуркай алат, болсо жакка чыга алат. Кимдин аркында өзүнүн жакшы кылган жумушу бар. Студенттерге деле, азыркы студент болом дегендерге деле өзүнүн бирөө медицинадан жакшы, бирөө физикадан жакшы дейли. Ар ким өзүнүн кылган жакшы билген нерсесин кылса, ошол ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Негизи, эгерде технологияга кызыккандар болсо, айтиге азыр окуган эң жакшы. Себеби айтиде азыр билип атасыздар, баардыгы технология болуп кеткен. Ошол техникадан буюрса мындан деле өнүгүп, полный баардык кылып аткан кыймыл аракетиңиздин баары технология менен болуп калат. Ошол себептен технологияны изучать этем деген балдар болсо, айтиге басса, чоң ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Ал эми өзүңүздүн алдыдагы пландарыңыз туурасында айтып берсеңиз, мисалы, Кыргызстанга кайтканда кандайча пландар менен кайтасыздар? Деги эле Кыргызстанга кызмат кылып, сиздер жактагы, мисалы, Америкадагы эң өзгөчөлүк нерселерди, ар бир адам көргөн нерсесини бөтөн өлкөдө көргөнү өзүнүн өлкөсүндө да бар болушун каалайт да. Ал эми сиздерде кандайча пландарыңыздар бар? Пландар азыркы учурда бул жакта өнүгүп, жакшы аракет кылып, ийгиликтерге жетишүү. Биринчи максатта ошол акчадан көз каранды болууда биринчи максат. Эгерде акчадан көз каранды болсоңуз, көп жолдор ачылат да, мындай айтканда. Ошол себептен азыркы учурда ошонун үстүнө иштеп атабыз. Анан Кыргызстанда жок, бирок Америкада бар нерселерден айтсак, бул деген правиланы киргизиш керек го дейм. Мындай жолдор ачылган да. Например, сиз кандай бизнес кылам десеңиз, ошону алып кыла бересиз. Эч кандай тоскоолдук болбойт. Анан эгерде акчаңыз жок болсо деле кредитке алып бизнес кылган, бул жаман Америкада өнүккөн нерсе. Андан кийин Кыргызстанда жолдорду оңдош керек дейм. Себеби Америкадагы жолдор менен салыштырганда Кыргызстандагы башка областка каттаган, шаардан шаарга каттаган жолдор жаман начар. Эгерде жолдорду оңдосо дагы мындай көп нерселер ачылат да. Жакшы адамдар бат-баттан катташып бизнес кылса болот. Например, бир шаардан бир шаарга жолдорду жакшы оңдош керек. Анан негизи образованияны деле оңдош керек. Себеби жаңы нерселер менен окуп башташ керек да. 90-жыл, 80-жылкы нерселер менен окуппай. Американын системасы бир аз башкачараак, бирок ал бизге жарай билбейм. Мен толугу менен айта албайм бирок. Сиз өзүңүз Америкадан бүткөнсүз, ал жакта окудуңуз беле? Бул жакта окугам, бирок бакалавриатты Россиядан бүткөн. Жакшы. Биз болсо азыркы онлайн системасы туурасында дагы айтып берсеңиз, канчалык деңгээлде таасирдүүлүгү? Биздин азыркы министр образованиянын айтымына караганда, биринчи чейректин аягына чейин биз балким онлайн системада окуп калабыз да. Ага чейин деле 4-чү чейректи биз онлайн бүтүрдүк. Биздин бардык бүтүрүүчүлөр болсун, 11-чи классты бүтүргөндөр болсун, мектеп бүтүрүүчүлөрү, университеттин бүтүрүүчүлөрү бардыгы бул жылы коштошуу аземиндагы онлайн түрүндө болду да, бардык нерселер онлайн түрүндө. Ал эми бул онлайн системасынын канчалык окуучуларга, студенттерге таасирдүүлүгү бар деп ойлойсуз? Убакыт кетирбейсиз. Например, мектептен үйгө чейинки аралык бир сааттык жол болсо, сиз 1 минуттан ичинде эле компьютерди жандырып онлайнга отурсаңыз болот. Ошол эң негизги оңой. Экинчиси бул оруудан алыста болосуз. Эгерде бирөө ооруган болсо, ошонун алыста болосуз. Анан бирок бири-бириңиздерди көрүп, информация менен алмашсаңыз болот. Бирок минус жактарын айтсам, бул жакта видеосун өчүрүп коюп, төшөктө жатып алып, уктап деле ар кандай балдар, ар бир бала өзүнүн эмеси бар. Например, бирөө окугусу келет, бирөөсү окугусу келбейт, бирөөсү жандагы окуп аткандарды көрүп мотивация алат. Ошол себептен видеодо отуруп
окуган бир аз окуучуларга кыйын болот эмсе өзү каалагандай мугалим жанында болсо ал мугалим өзү байкап баарын эч кандай телефон карматпай башка нерсе алаксытпай эме сабак бере алат да. Бул учурда азыр көрүп атабыз. Мен сиз менен сүйлөшүп атканча мен телефондон деле мындай жазышып атсам деле биз байкабайсыз да. Ошол себептен эгерде мен эки жумуш кыла алсам, сиз билесиз, что эки жумуш кылган адам экөөнүн бирөөсүнө да жетишпей калат негизи. Себеби оюңуз бул жакта да болбой эки окуунун ортосунда калып кетесиз. Ошол себептен видео менен окугандын таасири аз го дейм. IT тармакта тапшыруу үчүн эмнелерге көбүрөөк басым жасаш керек деген суроолор болуп атат. IT'ге окуш үчүн эң биринчиден ошо физика, математика, информатика, анан дагы бир жакшы бир плюс бул англис тилин окуш керек. Себеби көп информациялар, көп программный тилдер тилде жазылган. Ошол себептен англис тилин окуш керек. Ошол үч негизги предмет: физика, математика, информатика, анан кийинкиси бул англис тил. Ошого көбүрөөк басым жасаш керек. Биздин чет өлкөдө жүргөн мекендештер болсун, дээрлик Кыргызстанда деле кээбирки кандай десек акылдуу инсандар дейлиби, алар өздөрүнүн убактын туура так тайм менеджмент деп коет сиздердин тилиңиздерде. Так өз учурунда аткарганды аябай жактырышат, ошол багыт менен жашашат да. Сиздерде мисалы мен ойлойм бул чет өлкөдө адамга туура убакытты пайдаланууду эң негизги үйрөтүп коюш керек деп. Сиздер өзүңүздөрдүн убактыңыздарды кандайча пайдаланасыздар? Эс алууга канчалык убакыт бөлөсүздөр, эгер эс аласыздарбы же тирилик менен эле ошол өзүңүздөрдүн жасаган жумушуңуздарды аткарасыздарбы? Аябай жакшы суроо. Себеби Америкада азыр любой эле жумушка полный өзүңүздүн расписанияңыз болот. Кайсы убакытта ким менен жолугасыз, кайсы убакытта компания менен совещание болот, кайсы убакытта сиздин обедиңиз болот, полный жазылган. Сизде эч кандай ашыкча кыймыл аракет болбойт да чындыгына келгенде. Себеби эртең менен көбүнчө обедке чейин толтура совещаниялар болот. Кандай жумуш кылабыз, кантип кылабыз, бул неделяга биздин план кандай, понедельниктен баштап, понедельник, вторник, кийинки күндөргө биз план түзүп беребиз. Кайсы күндөрү, кайсы убакытта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан бирок эс алууга келгенде суббота, воскресенье күнү эс алабыз. Ал уже боюнчасы эле расписание жок. Себеби свободный расписание деп койсо болот. Кыргызчылык. Эс алууга чакырганда, саат 4-тө чакырганда. Бул жакта американецтерден бирок американецтерден көп нерсени үйрөнсө болот. Менин бул жакта американец тааныштарым бар. Кээде суббота күндөрү мен теннис ойноп келейли же футбол ойнойлу десем, алар азыр расписаниямды карап көрөйүнчү дейт да. Мен суббота күнүгө да расписание коесуңбу деп таң калгам да ошондо. Себеби алардын суббота, воскресеньега дагы эмне кылышы боюнча расписаниясы бар. Жама ошондо таң калган биринчи жолу көрүп. Мен ойлойм бул дагы бул улуттан таасирленбесе керек, бул адамдын өзүнөн болсо керек деп ойлойм. Анткени ар бир адам өзүнүн убактысын туура пайдаланганды үйрөнсө, демек мунун жашоосу, өмүрү берекелүү болсо керек деп ойлойм да. Бизде болсо адаттыкка айланып калган. Мисалы, конокко саат 2-де чакырсаң сөзсүз түрдө кой эрте барып албайын, ал уят деп, балким 4-тө же 3-тө сөзсүз түрдө 1 саат же болбосо жарым саатта кечиги барышат. Эми бул деле бизге көнүнгөн адат болсо керек. Убакыт зымырап учкан куш. Биздин дагы берилген убактыбыз соңуна келип жетти. Өзүңүздүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир айтылбай калган ичиңиздеги сырларыңыз болсо, кандайдыр бир ийгилигиңиз менен бөлүшкүңүз келсе, же болбосо ошол биздин Кыргызстаныбызга каалоо тилектериңиз, салам жолдоолоруңуз болсо, сөзсүз түрдө биздин канал аркылуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып алсаңыз болот. Чоң рахмат ушунчалык мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Биринчиден айтарым бул эч качан башын жерге салбашың керек. Себеби
бир жолу ката кетип жолбосоң бир жолу болбой калса, бул деген болбойт деген эмес. Бул деген сен бул жерде ушул катаңдан сен жакшы бир нерсени үйрөндүң. Дальше больше дегендей жакшы ошо катадан жакшы нерсени үйрөнүп, жакшы анан кайра аракет кылыш керек. Аракет кылсаң, кыргыздарда мурда айткан аракетке берекет деп, ошол себептен аракет кылган адам көптөгөн ийгиликтерге жетишет. Анан убактыбыз сонун ачкандан соң мен ата-энеме чоң рахмат айтам. Ушунчалык бизди окутуп, алыс жакка биз кыйналсак деле, биз ыйласак деле үйдөн алыска жөнөтүп окугула деп ушундай ийгиликтерге жеткиргениге биз чоң рахмат айтабыз. Мен иңилерим бар, ошолорго дагы рахмат айтат. Алардын атынан деле айтып коеюн. Анан Кыргызстанга айтарым, бул Кыргызстандын оорубасын ошол бийликке Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстандын жүрөгүм деген адамдар келсин, акчаны ойлобогон. Себеби ошондой адамдар келгенде биз Кыргызстанды өнүгөт деп ойлойм. Ошол себептен Кыргызстанга ийгиликтер кылам. Чоң рахмат. Азыркы учурда бул COVID-19 азыркы пандемияга байланыштуу Кыргызстанда Боорукирдик штаб түзүлгөн. Бул штабтан сиздер кабарыңыздар болсо керек. Биздин дагы кабарыбыз бар. Америкадагы мекендештерибиз, биздин жердештерибиз аябай чоң салымдагы өздөрүнүн акчалай жардамдарын көрсөткөн. Мунун катарында сиздер да болсоңуздар керек. Сөзсүз түрдө сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардык азыркы Баткен эли бизди угуп жаткан бардык элдердин атынан, өзүбүздүн салам медиасынын атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин мекендештерибизге дагы чоңдогон биздин сагынычтуу саламдарыбызды айта барыңыз. Кайсыл жерде болбоңуздар, эң негизгиси ден соолукта болуңуздар, жасаган иштериңиздеги жараткан өзү жеңилдиктерди берсин, өзү колдосун. Ар дайым бул жактагы сиздердин жакындарыңыздар, мекендеш замандаштарыңыздар ар дайым сиздерге дуа кылып, сиздердин амандыгыңыздарды тилеп эле отурушат. Аны баары айтып эле атат болуш керек, телефондо деле биз деле айтайлы. Кайсыл жерде болбосун, эң негизгиси жүрөгүңүздөрдө Кыргызстандын туусу желбиреп турсун. Ар дайым жүрөгүңүздөрдө Кыргызстан деген дээрлик Баткен элинен дагы сиздерге чоң салам. Бардык биздин мекендештерге саламыбызды жеткириңиз. Буюрса кийинки эфирлерде дагы көбүрөөк сиздердин ийгилигиңиздер менен, ийгилигиңиздердин сырлары менен бөлүшкөнгө биз ошол кызматта ар дайым даярбыз. Сиздер дагы бизге түз эфирге байланышсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарга салам жолдоолор болсо, куттуктоолор болсо, бизде ошол чет өлкөдөгү мекендештерибизге арналган Үйгө салам программабыз бар. Үйгө салам программабызга биздин номерибизге өзүңүздүн куттуктоолоруңузду салып койсоңуз, же болбосо сүрөттөрү менен кабыл тилектер болсо, биз аны сөзсүз түрдө өз дарегине жеткирип, сиздин жакыныңызга жакшы маанай тартуулаганга ар дайым аракет кылабыз. Сизге чоң рахмат, Арстан Асанов. Биз болсо ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз, ошондой эле биздин радио угармандарыбыз бул видеону сөзсүз түрдө биздин YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Биз болсо Газанек программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизде бүгүн конокто Америка Кошмо Штаттарындагы Чикаго шаарындагы, Чикаго штатындагы Лоя Барнет компаниясында эмгектенген мекендешибиз, системалык инженер болуп иштеген Арстан Асанов болду. Ардактуу радио угарман, кийинки эфирлер аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар. Мен болсо Газанек программасын Биктар Асылбекова алып бардым. Кийинки эфирлерге чейин жакшы туруңуздар. Ийгиликке басчы жолдо жыгыласың, суусайсың, жардамга зар болосуң. Ошого карабай, максатка жол улап, ийгиликке жеткен инсандар менен маек. Ар жуманын бейшемби күндөрү саат 16:15 Салам радиосунда Газанек программасы.